Салам достор. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы электрондук почта эмне үчүн керектиги тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе кеттик. Эми элестетип көрөлү. Буга чейин адамдар чыныгы почтаны колдонушчу. Кадимкидей эле почтальон ар бир үйдө кыдырып келип, ар бир эшикти такылдатып, каттарды калтырып кетчү. Ошол эле белектерди, документтерди, гезиттерди дей койчу бүткүл нерселерди. Ошол эле почтаны колдонуу үчүн даректерди так көрсөтүп, аларды жөнөтө билүү маанилүү болчу. Ооба, силер түшүнгөндөй эле буга чейин эч кандай WhatsApp же Facebook жок болчу. Ошондуктан почтаны колдонуу мүмкүнчүлүгү зарыл болгон. Салттуу почтаны кээ бир өлкөлөрдө азыр деле колдонушат, жана колдонуу мүмкүнчүлүгү дагы деле актуалдуу. Андан кийин эмне болду? Кийин почта санарип дүйнөгө өтүп, электрондук почта болуп калды. Салттуу почтаны колдоно билүү дагы маанилүү нерсе. Азыр дагы электрондук почтаны колдоно билүү өтө маанилүү. Ишкердик кат алышуу, жумушка орношуу, башка өлкөлөргө стипендия алууга арыз берүү. Деги койчу, түркүн түстүү маанилүү жаңылыктарды билдирүү үчүн дагы өтө керектүү нерсе. Эми алып көрөлү. Бүгүнкү күндө электрондук почта сиздин инсандыгыңызды тастыктаган бир курал болуп эсептелип калды. Электрондук почта дареги көптөгөн санарип кызматтарга катталууда талап кылынат. Мисалы, ошол эле Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Zoom жана башка. Электрондук почтаны түзүү оңой жана аны ар кандай кызматтарда жасай аласыз. Gmail, Яндекс, Mail.ru, Outlook.com дей койчу жана башкалар. Электрондук почта дагы кадимки биз колдонгон почта сыяктуу эле аны дагы колдоно билүү маанилүү. Электрондук почталарды түзүүдө туура форматтоо, туура жазуу, кайсы бир файлдарды тиркеп алууну туура көрсөтүү жана башка мүмкүнчүлүктөрдү билүү дагы өтө маанилүү. Достор, анда эмесе келгиле, муну өз алдынча практикалап үйрөнүп көрөлү.